Kийинки сөз Масабиров Талабек Айтматовичке берилет. Рахмат, Нурбек Асанбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен көтөрүп турган маселем Аламин районуна тиешелүү Таштөө айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылды эле да бир жолу Алмаз Акунжанович сизге кайрылып койгонча. Бул жерде мына Таштөө, мындай айтканда Воронцовка айылы, жогору жакта айыл бар. Ошол жерде мен дайыма көтөрүп кетем, Алмаз Акунжанович. Ошол жерде жанагы Таштөө менен Байтиктин ортосуна орталаша хребет деп коет, жанагы место рождения воды деп коет, суу чыга турган жер. Ошол боюнча жанагы скважинаны казуу боюнча 130 метр болчу мурун, эми азыр 250 метрге чейин казуу боюнча. Ал жерде өзүңүз билесиз, майдан баштап күзгө чейин Таштөөнүн жанагы башталышындагы bir 600'дөй үй ошо суу жетишсиздик болуп калат да. Bir 2 жыл мурун водовоз менен суу ташычу. Анан азыр кезек менен суу алып турушат да. Эми азыр жакшы мамлекеттик куруу агенттиги жакшы иштерди алып барып атат. Азыр мага дагы айтышты, биз азыр тендерге бердик. Анан жана 5 миллиондук проекттер сызылып атат дейт. Жанагы ар жакта Таштөөнүн ар жагында Бербулак деген айыл бар да, 32 гектар жерге таза суу маселесин чечүү боюнча дагы иштерди алып барып жатышат. Мен ойлойм, мына быйыл толугу менен ушул маселе чечилет деген чоң ишеним бар. Ошону Таштөөлүк айылдын тургундары суранышты эле. Мамлекеттик куруу агенттиги дагы бул боюнча маселеди толук бүтүрөбүз деген өздөрүнүн убадасы беришти. Мен эми мүмкүнчө мен колдойм, ушул кабинет министрине да чоң ыраазычылык билдирип кетем. Быйыл эми бүтүп берет деген чоң ишеним бар. Ошо менен бирге ошол жерде Таштөөдө Кыргыз көчөсү бар. Ошонун ылдый жагында Чокморов айылына, Байтик айылына да ошол жерге асфальтты жарым төшөлгөн, Кыргыз көчөсүнө төшөлбөй калган. Ошол маселени да карап койсоңуз. Анан да акыркы маселе Таштөөдө 250 орундук балабакча бар. 2018 ошо Чокмор Таштөөдө Байгелдин көчөсүндө 250 орундук балабакча бар. 2018 жылы бир өнүктүрүү фонддон, Араб өнүктүрүү фондунан чатыры жабылган, анан жарымы ремонт болбой калганда бир 8 миллион тегерегиндеги бир акча каражат керек экен. Жалгыз 250 орундук балабакча бар да, Алмаз Акунжанович. Мен катты сизге берем, мага кат жөнөткөн экен. Бул капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча. Алмаз Акунжанович, ушул маселени карап берсеңиз, өзүңүзгө бир көзөмөлгө алып койсоңуз, рахмат.